Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган. Баарыбызга жараткан Алла Субханаху ва Таала кабыл болгон амал берсин. Сөзүбүздө, иштерибизде, амалдарыбызда ихластуулук берсин. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга кең ырыскы берсин. Адалдан, берекелүү, эч кимге кор зар болбогон. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызды Алла Таалам бардык оорулардан, дененин, рухтун, нафстын ооруларынан Алла Таалам толуктуруктуу шифа берсин. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан, өзгөчө ушул төртөөнөн Алла Таалам баарыбызды сактасын. Урматтуу мекендештер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул дүйнө менен коштошуусу бул эң чоң кайгы болуп эсептелинет. Андан чоң кайгыны дүйнө көргөн эмес, көрбөйт дагы. Пайгамбарыбыз хидаяттын күнү болчу. Күн батканда кандай караңгылайт мынакей. Алам ушундай караңгылай түшкөн да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн коштошуусу бул өтө чоң кайгы болуп эсептелинет. Өзү дүйнө туугандар сыноонун жайы. Дүйнөдө бир дагы адам сыналбай калбайт. Bir saat, bir minuta, bir sekunda da сыналбай калбайт. Бирок сыноо ар кимдин өзүнө жараша болот. Кандай? Байлардын сыноосу өзүнчө, кембагалдардыкы өзүнчө. Аалымдардын сыноосу өзүнчө. Аалым эмес, жөнөкөй адамдардын сыноосу өзүнчө. Бала чаканын сыноосу өзүнчө. Дененин сыноосу өзүнчө, мал мүлктүн сыноосу өзүнчө. Бул сыноо адамдан ажырабайт эч качан. Ажыраганды сыноо деп айтпайт. Фитне деп коет да буну. Фитне деп эмне айтат? Адам андан кутула албай турган таптакырандан бир кол үзөлбөй бир дайыма үзүлбөгөн да болчу. Колу үзүү кыйын да андан. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Силердин мал мүлкүңөр, бала чакаңар сыноо деди Алла Таала. Демек Алла Таала бизди биринчи өзүбүздүн денебизге да сыноо берет, мал мүлкүбүзгө да сыноо берет, ден соолугубузга өзүнчө сыноо. Бизге тиешелүү ата энебиз бар, аял бала чакабыз бар, устаз, шакирт бар. Булардын арасынан өзүнчө сыноо. Ушу эң катуу сыноого кабылгандар пайгамбарлар болот. Алла Таала эң жакшы көргөндөрдү, эң улуу даражалууларды Алла Таала эң катуу сынайт экен да. Пайгамбарыбыз өзү айтып атпайбы? Нахну маашар анбия ашадду балаан, ашадду наси балаан. Биз пайгамбарлардын жамааты дейт. Адамдардан эң катуу сыноого кабыл алган биздер дейт. Демек туугандар, бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Денеден жан чыкканга чейин сыноодобуз да. Эми сыноодон бактылуу өтүүгө бир эле жол бар, Мухаммаду Расулулла. Пайгамбарыбыз азына каниет кылганды үйрөнгүлө деди. Дене мүчөңөрдү таза кармап, күнөөлөрдөн сактанганга Алладын эстен чыгарбагыла, сыноодон өткөнгө жеңил болот дейди. Кээде Алла бийлик берип сынайт. Кээде Алла чырай берип сынайт, кээде күч берип сынайт.
Кейде Алла Субхана ва Таала сөз беріп сынайды. Демек, сынодан, барыбыз сынода туғандар. Сыноның елегінен өте атабыз да, ойлап болыңыз. Барыбыз сынода болыз. Құрсағы тоқтағы, ачқадағы бардық сынода. Сапарда дағы, үйде дағы, бардығында сынода. Шон үшін, иншалла, Алла Субхана ва Тааладан дайыма жақсылықты дуа қылайлы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу бейиште болуу улуу неемат. Сахабалар ушуну жакшы көрөт эле. Исламды кабыл алгандан кийинки эле экинчи чоң кубаныч Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аль-мар'у ма ман ахаб, адам кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот деген сөздөн кубаныч болгон да. Биринчи исламга кабыл алганда ушунча сүйүнсө, экинчи иретте ушул хадистен сүйүнүшкөн да. Кимди жакшы көрсө, кыямат күнү ошо менен бирге болот экен да. Сахабалар ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көргөндө аларды мисал жок. Андай эч ким жакшы көрө албайт. Андай эч ким жакшы көрө албайт. Сахабалардын сүйүүсү, жакшы көрүүсү тууралуу сабак болуп аткан эле. Муслим шарифте келет, Рабиа бин Кааб Аслами радиаллаху анхудан айтат: "Кунту абиту инда Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, фа атайтуху би вадуихи ва хаджатихи. Факала ли сал". Бир жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында түн өткөрдүм дейт. Рабиа. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо түндөсү даратка суу алып бардым кажетинде. Пайгамбарыбызга кызмат кылган экен, Пайгамбарыбыз дуа берейин деп сура. Нени сурайсың дептир да. Факулту я Расулаллах ас'алука мурафакатак фил джанна. О Аллахын элчиси, мен сизден сиз менен чогуу бейиште бир болгонду сурайм дептир. Алар башка нерсени сурабайт эле. İçim ооруп атат, шыпа берсин. Акчам аз болуп атат, Алла дүние берсин. Я, үйлөнүп алайын, бир жакшы имандуу кыз болсун. Жо. Алар дүние менен алар. Эрти бар жок нерсе колдон кири деп эле. Түбөлүктү тияктаны сурап калайын деп. Бейиште түбөлүктү сиз менен бирге болгонду сурайм деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Факале ау гайра далик". Bundan başka eşteke gereği yok mu sana? Kultu huwa daka, uşul ele gerek dedi. Peygamberimiz da aytti. Fa'inni ala nafsik bi kathrati sucud. Makul dedi anda. Anda men menen çoğu beyişte birge bolgun gelse bana jardam bergin. Ne kılıp? Köp namaz okup, köp sajda kılıp. Бұл өзі негізі саңы өзіңе жардам. Шу мен менен чогуу болгонго өзіңе жардам бер, көп сажда кылуу менен. Мындайча айтканда көп намаз окуу менен. Ибн Аби Шайбада келет, Абу Убайда радиаллаху анху айтат: "Суила Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху, ма дуау аллади дааута бихи лейлатан? Кала лака Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сал таата". Абу Убайда деген болгон. İbn Mas'ud radıyallahu anh şakirti, İbn Mas'ud Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özgöçö şakirti bolçu bol, sahabası. İlimdi, fatva vergen karı, alım, takva, batır. Peygamberimizge köp kızmat kılgan, janında köp жүрgön. Anan Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'a Peygamberimiz aytkan ele. O tündördün bir tününde Abdullah sura kalaganındı dep. Oşol jönde suraldı da. Сура саңа берилет дегенде сиз эмнени сурадыңыз эле десе, Абдулла ибн Мас'уд айтат: "Аллахумма инни ас'алука иманан ла яртад ва наиман ла янфат ва мурафаката набийик саллаллаху алейхи ва саллям фи а'ла даражатил джаннати джаннатил хулд". Ya Allah, мен сенен иман сурайм, ла яртад кайтарылбаган, ва наиман ла янфат, ушундай неемат сурайм, бүтпөгөн, түгөнбөгөн. Жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыңдын мен чогуу болуу бейиштин улуу даражасында
хулд бейишинде чогуу болууну сурайм деп. Бул Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху ушуну сураган экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сура, Алла берет сураганыңды деди да. Ушунда ушуну сураган экен. Я Алла, ушунда иман бергин, кайтарылбаган деди. Анын аркасынан куфур болбогон деген сөз да. Я Алла, ушунда иман бер, кайтарылбаган куфур. Экинчиси ушунда немат бер, түгөнбөгөн деген анын түбөлүктүү бейиши. Жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу болуу бейиште деп. Абу Убайда риваят келтирет Абдулла ибн Масудтан. Абдулла ибн Масуд айтат, бир жолу пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху бир түнү жанынан өтүп баратышты эле. Пайгамбарыбыз айтып калды, сура берилет деди. Мен сурагам. Умар радиаллаху анху келди дагы, аны менен сурады, Абдулла Масуд, сен кайсы дуаны кылдың эле деп. Анан кийин мен айттым, иннали дуаан ма акаду ан адааху лакат атрукуху. Менде ушундай бир дуа, аны мен эч качан таштабайм, ошо дайым ошо дуаны кылып жүрөм дейди. Ал кайсы? Аллахумма инни ас'алука иманан ла ябит ва наиман ла янфат ва qurrata aynin la tanqati ва murafaqata nabiyik Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem fi a'la cenneti cennetil khuld. Ya Allah, men senen ушундай иман сурайм, я Алла. Түбөлүктүү, өчпөгөн, жок болбогон, я Алла. Жана ушундай нематты эч качан, я Алла, ажырабаган, бүтпөгөн нематты. Жана ушундай көздүн кареги токтобогон, мындайча айтканда бейиштин нематтары жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын менен чогуу болууну деди. Hazret Bilal разияллаху анху өлүм төшөгүнө келгенде надатху имраатуху, аялы ыйлаган экен. О, өкүнүч, өкүнүч деп. Билал разияллаху анху ошондо айткан экен. Гадан алкал ахибба Мухаммадин ва сахба. Эртеге мен Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жолугам депчи. Гадан алкал ахибба. Эртең мен сүйкүмдүүлөрүмө жолугам. Мухаммад ва сахба, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жана сахабаларына деп. Сахабалардын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен ажырагандагы, ыйлагандарынын мисалы дүйнөдө жок андай мисал. Мажлисинен эстеп, пайгамбарыбыздын өзүн эстеп, вахийни эстеп, анын сырлары, нурлары. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аны Йеменге жибергенде, хараджа Юсихи ва Муаз ракиб ва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам янши фи зилли рахилатихи. Пайгамбарыбыз Муазды улоого мингизип алып баратат эле. Күн бул жактан тийсе, пайгамбарыбыз бул жагында экен да, улоонун көлөкөсүндө дейт. Алып бараткан. Анан кийин фаламма фарага мин васияти, осият айтып Йеменге жөнөтүп аткан Мединадан. Я Муаз, иннака аса ан талqani ба'да ами хада ва ла'аллака ан тамурру би масжиди хада ва кабри. Эй Муаз, мүмкүн сен ушу жылдан кийин мага жолукпай калышың мүмкүн. Мүмкүн сен мен мечитимден, мынау мечитимден жана мен кабырымдын жанынан өтөр чыгарсың деди. Фабака Муаз хашаан, жашаан. Муаз разияллаху анху аябай өзүн кармай албай ыйлады. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мединага карап жүздөнүп туруп, Мединадан сыртында болчу булар. Инна аулан нас би ал-муттакун ман кану ва хайсу кану. Адамдардын эң жакыны мага эртеге кыямат күнү таквалар болот. Ким гана болбосун, каерде гана болбосун, таква болсо эле мага эң жакын ошолор болот дейт. Эртеге кыямат күнү пайгамбарыбызга миллиард адам иншаалла аркасында болот. Миллиард адамдар. Ошо эми элестетип көрсөң, миллиард очередине качан барабыз эми? Ким канча таква болсо, ал ошончолук жакын болот экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мажлистерин эстеп сахабалардын ыйлоосу. Бухари шарифте келет, Анас разияллаху анхудан риваят айтат: Марра Абу Бакр вал Аббас би majlisin min majalisil ansar wa huwa yabkun wa hum yabkun. Абу Бакр менен Аббас разияллаху анхума бир жолу мындай бир мажлистин жанынан өткөн экен, ансарлардын мажлиси экен. Ыйлап жатышкан экен. Wa dalika fi hali maradihi.
Бул эмне үчүн ыйлап атышат булар топтолуп алып? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ооруп атканда ыйлап аткан экен. Тиякта пайгамбарыбыз бөлбөсүндө ооруп атат, булар сыртта ыйлап жатышат. Факалу анан кийин факал айтты. Ахадухума Абу Бакр же Аббас экөөнүн бирөөсү айтты. Ма юбкикум, силерди эмне нерсе ыйлатып атат өзү? Факал алар айтат. Закарна маджлисан наби минна. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мажлисин эстедик. Бизге кандай сабак берет эле, бизге таалим берет эле, үйрөтөт эле, тияк кылат эле, насаат айтат эле, Аллахтын өкүмдөрүн жеткирет эле, даават кылат эле, жана башка. Ошону эстеп ыйлап атабыз, деди. Фадахала ахадухум ала наби фа ахбараху бидалик. Экөөнүн бирөөсү Аббас же Абу Бакр пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кирди да айтты, сыртта сахабаларыңыз ыйлап атат. Сиз ооруп атсаңыз, сиздин мажлисиңизден эстеп, сиздин отурганыңызды, сүйлөгөнүңүздү, башкаңызды эстеп ыйлап атат деди. Фахараджан наби саллаллаху алейхи ва саллам вакат асаба ала раси хашията бурдин. Пайгамбарыбыз чыкты, ооруп атса дагычы, бирок ушундай өзү пешинде баш ооруп аткан эле да, о эки чыкы катуу согуп атат эле. Ушуга анан кийин чүпүрөк байлап алат эле баштасын, мындай катуу чүпүрөк байлап алат эле. Өзү чадырынын чүпүрөгүн байлап, фасаидал минбар ва лам ясадху ба'да залика al-yawm. Минбарга чыкты, андан кийин минбарга чыкканы болгон жок дейт да, чыккан жок дейт. Ошо акыркы чыккан экен да, ошолчу минбарга. Чыгып туруп фахамидаллах ва асна алей. Аллага мактоо айтты, алкыш саналар да айтты дагы айтты. Усикум бил ансар. Мен силерге осуят айтайын, ансарларга да жакшы мамиле кылгыла. Фа иннахум кариши, яни булар менин ички дүйнөм, ва айбати, менин ички сырым булар. Ва кад кадау аллади алейхим. Булар мойнундагы бардык милдеттерин аткарышты ансарлар. Ва бакияллази лахум. Жана алардан бир аз эле калды. Эмне деди? Факбалу мин мухсинихим ва тажавазу ан мусиихим. Эми булардын жакшылыктарынын жакшыларынан аларын кабыл кылгыла. Булардан эгерде ушу кемчиликтеринен болсо, көзүңөр жумуп койгула, кечирип койгула деп Мекке мухажирлерге, башка арабтарга айтып атат. Ансарлар, мына мединалыктар бизге кандай жардам берип, өзүнүн кулачын ачып, кийиминен болсо биз өзүбүз кийбейбиз деп башкаларга кийгизип, өзү жебесек жебей эле койлу, башкаларга жедирейли деп үйүн, бардык нерсесин бөлүшүп, мына Алланын дини үчүн деп жардам берип тургандар да булар. Имам Муслим рахматуллаху алейх Анас разияллаху анхудан риваят келтирет. Кала Абу Бакр ли Умар. Бир жолу Абу Бакр Умар разияллаху анхумага айтып калды. Баада вафатын наби, пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтүп кеткен эле. Инталик бина иля умми Айман. Умми Аймандын үйүнө барып келели дедиле. Умми Айманды билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды караган энелерден эле. Назуруха кама кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам язуруна. Пайгамбарыбыз Умми Айманды зиярат кылып турчу дайыма. Эми Абу Бакр айтат Умарды, кеттик, биз да бир зиярат кылып койбойлу ошо энени. Умми Айманга барып зиярат кылып коелу. Пайгамбарыбыз өтүп кетти. Пайгамбарыбыз зиярат кылып турганды, биз да улантып ошо сүннөттү аткарып зиярат кылып коелу, алабалын сурап коелу, эне кандай болуп атты экен деп. Фаламма интахая илейха бакат. Абу Бакр менен Умар барды. Энебиз зияратка барганда өзүн кармай албай ыйлай берди. Факала лаха ма юбкик. Ал экөө айтышты: "О эне, эмне нерсе ыйлаттырып атасыз? Эмне үчүн ыйлап атасыз? Ама تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم." Bilbele turat emi. Bırak ayta, siz ne bilbeysiz be? Allah'ın elçisine Allah'ın aldığında jakşırak ko. Bu dünyaya karaganda tiyakta jakşı martabası, izzatı, sıyı, daracası jakşı ko Allah'ın aldığında olganı dediler. Fakalet yine özaytti inni la a'lamu enne ma indallahi hayr li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Men jakşı bilem dedi bunu. Bular hem baldarı da hem. Abu Bakr мен Умарга айтат, мен жакшы билем. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үчүн Алланын алдындагы бар нерсе жакшы ал, мен жакшы билем. Валакин абки, бирок мен ыйлап атканым дейт. Аннал вахя кад инқатаа минас сама. Асмандан вахи түшпөй калбадыбы дейт. Ошон үчүн ыйлап атам. Асмандан түшкөн вахи токтоп калбадыбы? Вахи үзүлүп калды, токтоп калды. Ошон үчүн пайгамбар дүнүйөгө кетти, вахи токтоду да.
Ошон үчүн ыйлап атам дейт. Фахайяджатхума алал бука. Ал энебиз Абу Бакр менен Умарды дагы ыйлаганга мажбурлап койду. Ал дагы ыйлады уже. Ошого чейин толкундатып берди да. Фажаала ябкиян маха. Абу Бакр менен Умар экөө тең энебиз менен чогуу ыйлады. Литадаккурихим Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбызды эстеп ыйлашты үчөө тең. Ва нузулал вахи алей. Пайгамбарыбызга вахи түшүп турат эле, аны эстеп ыйлашты. Ва таваруду тилкал асрал ва анвар. Мына ушул сырлар, нурлар, мынакей ушуларды эстеп булар ыйлашты. Ибн Умар Асим ибн Мухаммад атасынан риваят кылат. Ма сами'ту ибн Умар закара Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям илля ибтадарат айнаху табкиян. Пайгамбар өткөндөн кийинчи Ибн Умар пайгамбарыбызды эстесе эле эки көзүнөн жаш чыгат экен да. Эмнесин айтса эле эки көзүнөн жаш агат эле. Анас разияллаху анху риваят айтат: "Ма мин лейлатин илля ва ана ара фиха хабиби саллаллаху алейхи ва саллям сумма ябки." Анас разияллаху анху айтат эле: "Пайгамбарым сүйкүмдүүмдү көрбөгөн бир дагы түнүм болгон эмес" дейт. Gün сайын түшүндө көрөт экен да. Пайгамбарыбызды gün сайын түшүндө көрөт экен да. Себеп 10 жыл кызмат кылган да. 10 жыл кызмат кылган кичинекейинен келген да. Я буная, ул чагым анас, уулум анас деп айтат эле пайгамбарыбыз. Ошону айтат: "Ма мин лейлатин илля ва ана ара фиха хабиби." Ар түнү мен пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сүйкүмдүүмдү көрөмүн дейт. Дагы анан ыйлап берет эле. Сумма ябки дейт. İbn Asakir bisanadin jayyid sahih sanat men rivayet keltiret. Bilal razıyallahu anhu Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин бул Шам мамлекетке кетип калган эле. Азыркы Сирия. Шам мамлекетте бир жолу барып, Бадарайя деп коет экен, бир ушундай Шам мамлекетке жакын бир жай бар экен, ошол жерге жайгашкан экен. Ошол жерде жашап турат дагы күндөрдүн биринде Hazret Bilal razıyallahu anhu түшүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрөт. Ra'an Nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem ba'da vafatihi Peygamber ötkөндөн кийин. Peygamberimiz aytып атыптыр: "Ва хува якул: Ма хадихил джафва я Билал? Ама an laka an tazurani." Ey Bilal, бул не деген кайдыгерлик? Бул не деген кош көңүлдүк? Ал жака кетип калып, мени зиярат кылбайсыңбы деди. Зиярат кылсаң болбойбу сен мени деди. Фантабаха Билал хазинан хаифан. Билал разияллаху анху эсине келди, карап тура калды да уйкудан. Пайгамбарыбыз айтып атат буга. Бир жактан кайгырып турду, коркуп турду. Фаракиба рахилатаху ва qasada al-Madina. Улосуна минди дагы Мадинага карай, Шамдан Мадинага жөнөдү. Фаата кабра наби саллаллаху алейхи ва саллям фажаала ябки ва юмарриqu вajhahu алей. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шаарына келип, Пайгамбарыбыздын кабырына келди дагы ыйлай баштады. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы: "Ey Билал, зиярат кылбай элең мени? Не болду сага? Бул не деген кайдыгерлик?" деп. Келип ыйлап, бетине ошо топуракка сүрүп, "Я Расулаллах" деп ыйлап. Кийин Хасан Хусейн чыгып калды эле. Fa aqbala Hasan wal Husayn radhiyallahu anhuma faja'ala Bilal yadummuhuma wa yuqabbiluhuma. Hasan Husaynди чыгып калганда экөөнү тең кармап алды дагы. Билал өзүнө кучактап, ал экөөнү өп, сагынган чыгара баштады. Фaqala, алар айтышты экөө, Хасан менен Хусейн, пайгамбарыбыздын неберелери. Фaqala laha natamanna nasma'u adanak alladhi tu'addin bihi li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fil masjid. O Bilal dedi, tanıyt da sizdin azanыңызды bir укканды жүрөк каалап атат да. Siz Пайгамбар Muhammed aleyhissalamдын кезинде бул мечитте азан айтат элеңиз го, ошол азанды бир айтпайсызбы? Биздин жүрөгүбүз ушуну каалап атат деп. Bilal fa'ala sathal masjid, мечиттин мындай үстүнө чыкты дагы, бул жагынан чыга турган жери бар эле. Мына минбар атым эле мунара тарапка окшош. Waqafa mawqif alladhi kana yaqif alayh. Мурда ошого чыгып туруп азан айтчу да. Ошол жерге чыкты дагы. Falamma qal Allahu akbar, Allahu akbar.
irtajjatil Madina. Madina titrep ketdi da. Bilal разияллаху анху үнү дагы бир башкача эле. Анан бул камдан кийин, түш көргөндөн кийин Хасан Хусейнди кучактап, көңүлчү жумшагандан кийин ушундай бир азан айтты. Эми ал убакта мындай чоң шаар, Мадина мындай чоң шаар эмес эле да. Мындай жакын жашаган эле адамдар эле. Ошо Мадина шаары титиреп кетти дейт, титиреп кетти. Фаламма кал ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде издадат раджатуха, кайра да титирегени күчөйдү дейт. Фаламма кал ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деп айтканда хараджатил аватиq ан ниса, аялдар чыкты. Мин худурихинна, пардада тургандар, ва калу Абу Иса Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар тирилдиби кайра деп чыгыптыр да, аларчы. Пайгамбар кайра тирилдиби деп ушундай айтып атса, пайгамбар тирилдиби деп аялдар чочуп кетти. Себеби пайгамбардын заманын булардын көз алдына алып келип койду да. Пайгамбардын заманында Билал азан айтканда ошол нерсени, ошол сүрөттү кайра тартып койду да. Алып келип онда бул аялдар айтты, Абу Иса Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, не пайгамбарыбыз кайра тирилдиби депчи. Фаламма руя يوم أكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعده صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك اليوم. Пайгамбарыбыз дүниядан кайтканда ушундай катуу ый болгон эле Мединада. Андан кийин Билал келип азан айтканда ошондой ый болду дейт да. Эркектер дагы, аялдар дагы андай бир Мединада андай ыйлаганды көрө эле элек дейт. Пайгамбарыбыз дүниядан өткөндөн кийин ана Билал разияллаху анху келип ошо азан айтканда ошондой ый болгон дейт. Эмне үчүн бул? ذلك لتذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سماع الأذان من مؤذنه صلى الله عليه وسلم. Бул деген тугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эстеп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бисабиби симаил муаддин, азанды уккан себебинен, Пайгамбарыбыздын азанчысынан. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху кейде кечинде чыгат эле дагы халифа болуп турганда үйлөрдү кыдырып коет эле. Ким ачка, ким ток, ким ыйлап атат, ким сүйүнүп атат, бир карап коет эле. Өзүнүн элин баардыгын кыдырып турчу да. Ошентип Умар бир жолу чыкса, фараа мисбахан фи байт, бир үйдө чырактанып турган экен. Фадана, мындай жакыныраак барса, фаида ажузун татруку шa'ran лаха, бир эне, кемпир, бир жүн өрүп аткан экен. Ай танфушуху литагзилаху ва хия тaqul. Баягы жүндү энелер эме кылат го, деп коет, ирит го, иретпи? Жип иригенде кылып туруп, ошо жүндү ушундай кылып атып, энебиз бир шеэр айтып аткан экен. Ала Мухаммадин салатал абрар, صلى عليك المصطفى الأخيار قد كنت قواما بكى الأسحار يا ليت شعري والمنايا أتوار هل تجمع وحبيب الدار. يعني Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga ушундай өтүп кеткенден кийин эстеп, салават болсун, абрар жакшылардын салаваты, Мустафа ал-Ахяр тандалгандардын, ошолордун Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сага салават болсун деп эстеп аткан. Коду кунту кавваман бакал асхар. Мен ушундай турат элем. Коду кунта кавваман бакал асхар. Сен турат элең дайыма түндөсү бакал асхар, мынаке таң ыйлады го сага деп. О, аттиң менен ушул менин ырым гана ушул. Вал маная атвар дегени бул тагдыр же болбосо мындай өлүм кайгысы кайра тегеренип келсе, я Аллах, хал таджмаани ва танмаани ва хабибид дар, мени жана менин сүйкүмдүүмдү Мухаммад алейхиссаламды экөөбүздү бейиште бир кыласыңбы деп мындай экен да. Ушунда Умар разияллаху анху келди дагы ыйлап берди. Анан чыдай албады да эшикти такылдатты. Ал эне айтты, ман хада, ким бул деди эле. Умар айтты, Умар ибн Хаттаб, мен Умармын дедим. Анда эне айтты, ва малили Умар, мага эмне, Умарга эмне? Эмне үчүн келди Умар ушул түнү? Ва ма яати би Умар фи хази саа. Ушул түнү Умар эмне үчүн келди? Эмне кылып жүрөт бул түнү? Депчи, ал ойлогон жок да, Умар карап жүрөт депчи. Ал өзүнчө ошол жип ирип, өзү ырдап аткан эле, пайгамбарыбызды эстеп ыйлап аткан эле да. Факала ифтахи
рахимаки Алла фала бааса алейк. Ачыңыз эшикти, Алла сизге райым кылсын. Эчтеке эмес, мен жаман оюм деле жок, ачыңыз деп. Ачканда фафатахат лаху фадахала, анан кирди дагы факала лаха. Умар айтты: "Раддиди алейя ал-калимат аллати култи анифан." Азыр айткан сөзүңүздү, ырыңызды дагы бир кайталаңызчы деди. Эне кайталады эле, акырына жеткенде дагы ыйла берди. Кала ас'алука ан tudkhila. Анан Умар разияллаху анху мындай деди: "Мен сизден сурайм, ас'алук ан tudkhilini ma'akuma." Өзүңүз жана Мухаммад алейхиссалам экөөңөргө мени дагы кошуп койсоңуз деди. Дуаңызда мени дагы кошуп коюңуз деди Умарчы. Ал ырдап атат да. Экөөнү эле болгон болчу да. Ал энебиз сүйүүдөн, пайгамбарыбыз жакшы көрдөн ырдап атат. Я Алла, мени жана сүйкүмдүм Мухаммад алейхиссаламды чогуу бейиште кыл, бирге кыл депчи. Анын эне айтты: "Ва Умар вагфир лаху я гаффар." Жана Умар, кечирип кой Умарды деген дуаны кошуп койду. Кийин Умар разы болуп анан үйүнө кайтып кетти. Эми таби бул сахабалардыкын эми элестетип болбойт да, булардын сүйүүсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мал жаны менен курбандыкка даяр болгон. Табииндер деле ушундай болгон. Алар деле Мусаб ибн Абдулла айтат, Имам Малик угуп жүрөбүз, 4 мазхабтын бир башчысы Имам Малик рахматулла алейх. Пайгамбарыбыздын аты аталганда өңү өзгөрүп кетчү дейт. Жанындагыларга айтат: "Иза дукиран наби ятагайяр лаунуху хатта ясаб ала жуласаихи." Жанында отургандарга кыйын болуп калат эле дейт. Өң өзгөргү. Факила лаху фи далик. Ошондо Имам Малик айтылат эле: "Не болду? Эмне үчүн ушундайсыз?" дегенде, факала Малик айтат эле: "Лау раайту ма раайту лама анкартум алейна ма тарауна. Лакад раайту Мухаммад ибн ал-Мунзир ва хува саййидул Qurra. La takadu nas'aluhu an hadis illa yabki hatta narhamahu." Имам Малик рахматулла алейхтен сураганда айтат эле: "Силер мен айтасыңар" деп шакирттеринечи. "Эгер силер мен көргөнүмдү көргөнүңөрдө" дейт Имам Малик айтып атат, "Анда силер мага мындай кылып сөз чыгармак эмес элеңер. Мен Мухаммад ибн Мунзирди көрдүм" дейт. Ал карылардын мырзасы болчу. Кандай гана хадис айтса, ыйлап анан айтат эле. Ыйлабастан туруп бир да хадис айта албайт эле дейт да. Бир да хадис айта албайт эле дейт. Биз райымыбыз келип кетет эле, ыйлай бергенден эми бир нерсе зыян болуп калбасын деп, райымыбыз келип кетет эле дейт. "Ва лакад кунту ара Саййид Джафар ас-Садик бин Саййид Мухаммад ал-Бакир касир ат-табассум." Имам Малик рахматулла алейхи айтат: "Мен Саййид Джафар Садикти көргөнмүн" дейт. Ал Саййид Мухаммад Бакирдин баласы. Көп жылмайып жүрчү дейт. "Валакин иза дукира индаху наби саллаллаху алейхи вассалам исфарра лаунуху махаббатан ва ижлалан." Бирок пайгамбарыбыздын аты аталганда өңү саргайып кетет эле, пайгамбарыбыздын жалалынан, сүрүнөн, ушундайынан кылып. Кала Малик айтат: "Ва ма раайту Джафаран ас-Садик юхаддис ан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам илля ала тахаратин." Имам Малик айтып атат: Джафар ас-Садикти бир дагы даратсыз пайгамбарыбыздын хадисин айткан эмес экен өмүрүнүн аягына чейин. Пайгамбарыбыздын бир хадисин айтыш үчүн сөзсүз дарат алып анан айтчу дейт. Бир да хадисти даратсыз айткан эмес дейт. Кала Малик, Имам Малик рахматулла алейхи айтат: "Ва лакад ихталафту заманан." Мен бир топ, бир убакытка чейин ушул Джафар ас-Садик менен аралашып жүрдүм дейт да. Тараддатту илейхи касир. Көп байкап жүрдүм артынан. "Ва ма кунту араху илля ала саласи хисал." Бирок дайыма ушу жүргөндө дагы ушу 3 касиетин байкадым дейт. "Имма мусаллиян", же намаз окуйт эле, "Ва имма самитан", же унчукпайт эле, "Мустагрикан бит тафкир фи аятиллах таала", Алланын белгилери, кудретинин белгилери боюнча өтө ойдо терең кирип кетет эле дейт. Же ушул эко. "Ва имма якраул Кур'ан", же Кур'ан окуйт эле дейт. Ушу үчөөнүн бирөөсүндө кылат экен да болчу. Алла субханаху ва тааlanın кудретин белгилеринде ушунда аят, ушунда терең кирип унчукпайт эле, же намаз окуйт эле, же Кур'ан окуйт эле дейт. Бул Саййид Джафар ас-Садик бул Алладан корккон мыкты бенделеринен болчу дейт. Имам Малик айтат: "Ва лакад кунту ати Амир ибн Абдулла ибн Зубайр", Абдулла ибн Зубайрдин баласы бар эле, Амир деген. "Мен ошого бардым" дейт. Барат элем,
файда дукира индаху наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыздың аты аталғанда бака ила үйретілі. Хатта ла ябқа фи айнихи думу, көзіне жаш қалмай қалғанға шейін илайтылы дейді. Таптақыр көзіне жаш қалмай қалшы дейді. Ошоға шейін илайтылы дейді. Имам Зухри деген болған табиин, менмин деген табиин. Ибн Шихаб рахматулла алейх, мин ахна иннас, адамдардың ең бір жұмшағынан болып есептелінеді. Ашаддухум ханаан ва сахулатан ва линан. Фаида дукра наби саллаллаху алейхи ва саллям факааннака ма арафта ва ла арафак. Бұл имам Зухри рахматуллахи алейхтің алдында пайғамбарымыздың аты аталғанда сен аны танымай қалады дейді. Ал сен танымай қалады дейді. Емнеден пайғамбарымыздың ушундай сүрінен, ушунчалык улуулугунан, сыйынан ушундай болот эле. Кана Катада аль-Муфассир, Катада деген Кур'андын муфассири болгон рахматулла алейх. Ида сами'a al-hadis yuqra indahu, качан бир хадисти укса, ахадаhu al-awil yal-buka waz-zawil al-qalaq wal-inzi'aj min sultan mahabbati wa mahabba. Качан пайгамбарыбыздын аты аталса, айтылсачы, анда ушунчалык жалат болуп ийла берет эле дейт. Абдурахман ибн Касим пайгамбарыбыз айтылганда өңү өзгөрүлүп, тили кургап калат эле дейт илават. Мынандай улуу адамдар тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен келишимин эстеп ыйлаган сахабалар. Пайгамбарыбыздын ордунда келишкен, мындай кылабыз депчи, пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин ошо келишимде эстеп ыйлагандар. Анча-мынчалары ошо келишимди толук аткара албай калып ыйлагандар, аткарып атып коркуп ыйлагандар. Бул сахабалардыкычы. Ошонун арасынан Хаббаб деген болгон, радыйаллаху анху. Бул Яхья ибн Жа'да айтат, Хаббабты бир топ сахабалар зиярат кылышты дейт. Хаббаб бул алгачкы исламды кабыл алган мусулмандардан, бышык мусулмандардан эле. Буну өтө көп кордогон эле Мекке мушриктери. Отко жаткызчу да, отко. Чокко жаткызып коет эле. Чок менен жан баштагы майлар эрип, чоктор өчүп калат эле дейт. Ошол жерде ушунча чукурайып кеткен, эми мына аркаларын айтпайын. Умар разияллаху көрсөтүп өтөт, көрдүңбү кандай эле депчи. Ушунчалык чоң курбанчылыкта дагы булар иманды таштаган эмес, динден кайткан эмес, Аллахны сүйүүсүнөн ылдый болгон жок, пайгамбарды сүйүүсүнөн ылдый болгон жок. Эми булар эмне кылды? Пайгамбарыбыздын сахабалары зиярат кылды Хаббабты, бир жолу ооруп калган экен. Факал айтты: "Абшир я Аба Абдилла, тариду ала Мухаммадин лахаус." Эми өлүм төшөгүндө экен да. Кушкабарлуу болуңуз, эй Хаббаб, Абдулланын атасы, жакын арада Мухаммад алейхиссаламга хаузда барып жолугасыз да деди. Факала айтты: "Кайфа бихада?" Кандай дейсиңер деди. Ва ашара ила а'лал байт ва асфали. Үйүн жогор жагына жана үстүнө ишара кылды. Ва фил байт қалил минал амтиати вал васаид. Үйүнө кичине бир төшөктөр, нерселер, жастыктар келип калган экен да. Эми дүнүйө келип калган экен бир. Ошолорго ишара кылды да айтты. Ва кад кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннама якфи ахадукум казадит ракиб." Силердин бирөөңөргө жетиштүү болот. Улоочондун азыгы болду ошо деген экен. Бир улоочондун азыгы канча, дүйнөдө силерге ошончо эле болсун деген экен да. Эми менин үйүмдө подушкалар болуп кетти. Менин үйүмдө мына көрпөлөр болуп кетти. Силер айтып атасыңар пайгамбарыбызга жолугабыз деп, мен ушу бетим менен кантип жолугам деп ыйлап атпайбы? Бисмилlah. Yani annahu baka khawfan. Al ilagаны коркуп ыйлап атат. Минна якуна кад вассаа фи хитам ad-dunya. Дүние кең болду. Пайгамбарыбыздын ордунда анча меселе. Дүние өтүп кеткенден кийин, пайгамбарыбыз өткөндөн кийин, Абу Бакыр өткөндөн кийин кененчилик болуп калды. Бир-эки жастык келип калды, бир-эки төшөк келип калды. Ошого дагы мына эме болуп ыйлап атканы. Фаука зада ракиб, шу бир улоочондун азыгынан ашыгыраак болуп калды деп коркуп ыйлап атат. Пайгамбарыбызга мен кантип жолугам деп. Пайгамбарыбыздын тирүү кезинде биз келишкенибиз, сүйлөшкөнүбүз, уадалашканыбыз башкача болчу деп айтып атканы да. Кама ахида илейхим Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Амир ибн Абдулла айтат: Салман ал-Хайр радияллаху анху качан өлүм төшөгү келип калганда, арафу минху бa'дал жаза. Адамдар караса бир ушундай коркуп ыйлап атканын сезип калды дагы, анан айтышты: "Эмне нерсе сизди коркутуп атат?" Абдулланын атасы деди.
Сіз وقد كانت لك سابقة في الخير. Сіз жақсылықты алдыдасыз ғой. Шахидта ма Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям мағази хасана. Пайғамбарымыз менен қанша деген ғазатта бірі болғансыз ғой. Ва футухан идаман, чоң жеңіштерге ие болғансыңыздар ғой, шерик болғансыз ғой деп. Ал не деді? Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менен қошташқанда, уада бар эле, ошол коркутат мени деди. Лиякфил мар минкум казадит ракиб. Казадит ракиб. Карагыла, пайгамбарыбыз айткан эле бизге дейт. Адам баласына ырыскысына улоочондун азыгы жетиштүү, андан ашыгы кереги жок деген экен да. Эми кара, менде көбүрөөк болуп калбадыбы дейт. Ошон үчүн мен коркуп ыйлап атам дейт. Канча көп десе, айтыптыр, фажама малу Салман факана кыймату 15 дирхаман. Кийин ошо Салмандын мал мүлкүн топтосо 15 дирхам экен да. 15 дирхам. Ушуга коркуп, ушуга ыйлап пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына барып кантип жолугабыз дейт эле. Фахафа Салман ан якуна халафа ахда хабибихи би ан жама мин ал-мал фаука зада ракиб. Бу Салман радиаллаху анху коркуп атканы Мухаммад алейхиссалам сүйкүмдүү пайгамбарынын келишимине каршы чыкты. Малды көбүрөөк топтоп койдум айткандан деп ыйлап атканы дейт. Аллах акбар. Я. Опуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтканда то есть биринчи күн болчу понедельник. Бул талашсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хина иштада духа, түш мезгили катуу күчөп калганда ошондо жакшы жарык болгон, ошондо үзүлгөн экен дүйнөдөн. Үчүнчү күнү же төртүнчү күнү кечинде же төртүнчү күнү коюлган деп айтылат. Йомусуласа, то есть экинчи күн, биздин менен айтканда вторник да. Вторник же болбосо карап туруп среда күнү түнү же среда күнү күндүзү деп айтылат экен. Кандай болгон чакта дагы Рабиул Аввал айында көз жумган туугандар. Албетте кайсы күнү ал тууралуу талаш бар. Кээ бирлер Рабиул Аввал айдын биринчиси дейт, экинчиси дейт, 12-си деген бар, 13-ü дегендер бар, 15-и дегендер бар. Бирок белгилүү машхур 12-чи Рабиул Аввал. Ушуга жумхур ижма кылган деп дагы айтылган 12-чи Рабиул Аввал. Кудай кааласа пайгамбарыбыздын көз жумганы жана коюлуусу кийинки сабакта иншаллах.